Мен 1992 жылы Карабалта шаарында Панфилов районунда туулгам. Төрт бир тууганмын. Үй бүлөдө үчүнчүсүмүн. Менден улуу агам бар. Андан кийин эжем, мен, анан эним бар. Атам өзү спорт школаны бүтүргөн, футбол жагынан бүтүргөн. Өзү деле убагында футбол ойночу. Абам болсо өзү спорт жагынан башынан эле бар, чуркаган жагынан волейбол ойночу мектеп кезинде. Эң улуу агам болсо борец болчу. Спорт школаны бүтүргөн ал дагы. Экинчиси эжем, ал андай спортко деле кызыккан эмес. Үчүнчүсү ошол мен. Андан кийин иним болсо, ал деле күрөштө жүрдү, футболдо жүрдү, спорт жагында. Анан возраст кичине чоңойгондон кийин ал деле токтотуп койду ал тармактарды. Биринчи мен күрөшкө барып жүрдүм. Футболду токтотуп койдум ошол убактарда. Күрөшкө барып жүрдүм. Андан кийин бир чогуу жашаган двордо бир бала бар эле. Футбол постоянно кечинде чыгып футбол ойнойт элек. Анан ойноп жүрүп, ал айтып калды: "Сен жакшы ойнойт экенсиң. Мен футболго катышам, футболго келбейсиңби?" деп. Анан ал менен экөөбүз күндө футболго бара баштадык. Анан тренер көрдү мени. Анан постоянно кел деп эки жака барып жүрдүм. Вторник футболго, среда күрөшкө барып, ушундай болуп жүрдү да. Бизде айылда жаныбызда эле стадион бар эле. Стадион сыяктуу мындай бир эмелер болот го, королорчу. Чоң коро бар эле. Ошол жерде кечинде чоңдор, кичинелер баары ошол ойнойт элек. Анан ошол жерден эле футболго талант ачылып, топ алып келип берчү эле. Бир топ бир күнгө эле жетчү да. Кечинде жарылып калчу кайра эле. Кичинекейимде мен азыркыга чейин ойногондор билет, мен 11 класска чейин 10 где-то 9 класска чейин боюм аябай эле кичке болчу. Кийин барып эле бой өсүп кетти. Биздики ар тренировканын алдында индивидуально келип ушул жерде иштейбиз. Командный болсо бир жумада 2 жолу. Бутка, колго, кимге кайсыл жер керек болсо, ошол жерлерди келип закачивать этебиз. Мындан тышкары бизде да фитнес зал бар. Фитнес залда дагы планка, ар кандай кимге кандай нерсе керек болсо, ошол жерден дагы иштейбиз. Өзү тренер айтат, кайсыл жерге иштеш керек, кандай кылыш керек. Кээ бирөөнүн тизеси ооруган болсо, тизесин көбүрөөк закачка кылыш керек. Кээ бирөөнүн может колдоруна күч керек, колдорун келип иштейт. Тренировканын алдында где-то бир жарым саат келип иштеп, анан тренировкага чыга берсе болот. Белден травма алып, убактылуу футболду токтотушка туура келди. Бул футболго болгон сүйүү деп ойлойм. Бул как эмеде эле да, мында футболсуз жашоо жоктой эле. Футбол все равно организм кандай болбосун требовать этип турат, ойногоң келип турат. Хоть футболду таштасаң деле. Травма эми болот, травма. Ар кандай травмалар болот, микро травма болот, кээ бирөөнүкү чоңураак жаракат алышат. Ошондой эле нерселерди албаш үчүн эми биз андан качканга аракет кылабыз. Ошондой эле жана алдыда көргөзгөндөй эле тренажеркаларга кирип, бекемирээк ден соолукту бекемирээк кылыш керек тренировкага чыгаардын алдында. Кезимде мен
негизи чабуулчу болчумун. Анан эле кийин ошо айткандай 2015-жылы алгадан биздин оюнга чыгаардын алдында крайний нападающийбиз, крайний защитникибиз травма алып калды. Анан ошондон сен давай сол защитага ойноп бер бизди көрөйлү деп ошого боюнча защитада калып калгам да. Эми чынын айтканда мага азыр деле бул жерден тренерлер көрүп атат. Мен ошо крайда ойногон көбүрөөк жагат. Тренер менен сүйлөштүк ал жөнүндө. Балким өзгөрүшлөр болушу мүмкүн да. Өзү көрүп айтам деди. Ошондой. Каганатка эң жаккан жактары бул каганаттыкында база, именно базасы и руководствонун алдыга коюлган максаты биринчи очереттен мага ошол жагы жаккан да. Мен бул жакка келаткандын алдында мен Нефчиде деле калкалап турган мүмкүнчүлүктөрүм бар эле. Мен Бишкектен чыкканда Нефчиге чыккан биринчи. Анан бул жакка келип руководство менен сүйлөшүп, булардын алдыга коюлган максатын уккандан кийин бул жак менен контракт түздүм да. Долгосрочный, алдыга караган, футболго кылган мамилеси, жаштарга болгон мамилеси, бул жерде академия бар, өзүңүздөр көргөндөй. Ошо өзгөчөлүктөр ошол жагынан жакты мага. Конечно, азыр деле ал ар бир кыргызстандык футболисттин оюнда болсо керек деп ойлойм. Буюрса эми тренерге көрүндүктүүрөөк, может дагы көбүрөөк иштеш керек деп ойлойм. Буюрса алдыда жакшы эле ниеттер бар, чыгарат деп ойлойбуз дагы деле. Кези карьерабызда меники эми ошо Дордойдо жүргөндө 2015-те жакшы возраст деле жакшы эле, тренер просто ишенген эмес да, жаш болуп калдык. Көп койгон жок, коюп койбой. Андан кийин көп эле жерде ойнодук. Эми пик кезде ойлойм, эми алдыга дагы деп дагы эле жашбыз. Алдыда дагы жакшы оюндарды көргөзүп, жакшы ийгиликтерге жетишебиз деп ойлойбуз. Дагы эле иштеп аракет кылып атабыз. Кийинки катышуучуга менден тапшырма 30 метр аралыктан биринчи попыткадан перекладинага тийгизүү. Эгерде тийгизе албаса, бул воротадан баштап, наркы экинчи воротага чейин мени үстүнө отургузуп алып чуркайт.